Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Урматтуу туугандар, биз араб тили сабактарды улантабыз. Китебибиздин аты Дурусул лугатил арабияти ли гайри натиқина биха. Араб тили сабактары ал тил менен сүйлөбөгөндөр үчүн. Китептин жазуучусу Шейх Фа Абдурахим деген алым жазган. Ошол китепти азыр окууну улантабыз. Келип токтогон жерибиз 110 беттеги 20 сабактын көнүгүүлөрүнөн баштайбыз. Негизи эле мындан алдыңкы сабакта сан жана саналган нерселер тууралуу өттүк. Араб тили биздин тилден айырмаланып, санап жатканда дагы эрежелер бар. Мисалы, биздин тилде санасак, бир нерсени санасак, бир китеп, эки китеп деп, мисалы 100 китеп, 1000 китеп деп кете беребиз. Китеп сөзү бир эле абалда турат. Ал эми араб тилинде жок. Ошол китеп сөзү бирде башкача айтылат, 2 деп айтсак башкача, 3дөн 10го чейин айтсак 3 китеп, 10 китеп деп китеп сөзү башкача айтылат. 11ден 99га чейин башкача айтылат. 100дөн өйдө башкача айтылат туугандар. Мына ошол эрежени азыр 1ден 10го чейин санаганды жана бир нерселерди санаганды үйрөндүк. Эрежелерди мындан алдыңкы сабактан кайталасаңыздар болот. Азыр болсо тамарину көнүгүүлөрдү окуйбуз. Биринчи көнүгүү икра вактуб, оку жана жаз. Бул жерде саласу талибатин дейт. Которобуз 3 окуучу кыз дейт. Саласу талибатин, 3 окуучу кыз. Эрежелерди эске алабыз. 3дөн 10го чейин род жагынан каршы келет дегенбиз. Талибатун женский род, ошондуктан сан саласу болуп мужской род болуп чыгат. Саласату болбойт. Ошондой эле экинчи эреже мадуд саналган нерсе, бул талибат, окуучу кыздар саналып жатат. Мына ошолор көптүк түрдө болуш керек. Талибатин болуп, талибатун десек болбойт. Ошондой эле мажрур болуш керек, жара балында талибатин болуш керек. Тун же болбосо тан деген дагы аты болот. Бунун баардыгы алдыңкы сабакта бар иншаллах. 4 окуучу кызды айтабыз. Арбау талибатин. Баардыгы эрежеге ылайык. Хамсу талибатин, 5 окуучу кыз. Ситту талибатин, 6 окуучу кыз. Сабу талибатин, 7 окуучу кыз. Самани талибатин, 8 окуучу кыз. Тису талибатин, 9 окуучу кыз. Ашру талибатин, 10 окуучу кыз. Ал эми бир окуучу кыз десек не дейбиз? Талибатун вахидатун дейбиз. 2 десекчи талибатани дейбиз. Же болбосо талибатани иснатани деп кошуп да бекемдесек болот. Экинчи көнүгүү, бунун баардыгын сиздер жазгансыздар. Азыр болсо текшерип гана өтөбүз. Икра вактуб, оку жана жаз. Буну жазышыңыздар керек. Азыр болсо окуйбуз. Фи байтина саласу гурофин. Фи байтина, биздин үйүбүздө не дейт? Саласу гурофин, 3 бөлмө. Үйүбүздө 3 бөлмө бар дейт. Фил жамиати, университетте 10 хафилатин, 10 автобус бар. Хафилат, саналган нерселер, көңүл бурабыз туугандар. Хафилатун деген женский род, ошондуктан 10 деп жатат, ашароту дебестен. Фи хазил мадрасати, бул мектептин ичинде 8 мударрисатин, 8 мугалим аял бар. Мударрисатун женский род, ошондуктан 8 деп санды мужской род кылып жатат. Аббасун дейт. Аббас лаху 7 банатин, анда 7 кыз бар. Лаху 7 банатин, анда 7 кыз бар. Фи байтина 9 дажажатин. Фи байтина, биздин үйүбүздө 9 дажажатин, 9 тоок бар. Фил жамиати, университетте 5 куллиятин, 5 факультет бар. Куллиятун женский род, ошондуктан 5 деп жатат. Фил мусташфа, ооруканада 10 табибатин, 10 дарыгер айым бар. Ва 4 мумарридотин, жана 4 медайым бар. Мумарридот деген дарыгердин жанында жардамдаш жүрүүчү аялдар. Холидун лаху 3 абнаин. Холид, анда 3 бала бар. Лаху 3 абнаин, 3 бала. Ва 4 банатин, жана 4 кыз бар. Мына балдарды айтып жатканда
саласату деп жатат. Себеби каршы келиш керек. Ал эми банатин кыздарды айтып жатканда арбау деп жатат. 9-нчу ли хомсату ихватин. Менде 5 эркек бир тууган, ва ситту ахаватин жана 6 кыз бир тууган бар. 6 кыз бир тууган бар. Бул жерде да бардыгы эрежеге ылайык. Фи хазал китаби, бул китепте ашарату дурусин, 10 сабак бар. Дурус дарсун мужской род, ошондуктан ашарату деп жатат. Лана арбаату а'мамин ва хомсу амматин. Бизде 4 ага жана 5 эже бар. Кандай айтабыз? А'мам деген аммундун көптүктөрү, атанын эркек бир тууганы. Амматун деген атанын кыз бир тууганы, эжеси же карындашы. Фи балади, мен өлкөмдө хомсу жамиатин, 5 университет бар. Университет женский род, ошондуктан хомсу мужской род. Жамиатан десек болбойт, жамиатун десек болбойт. Булардын бардыгын биз айтканбыз. Фи залика дарси, бул сабакта самани калиматин жадидатин. Бул сабакта самани калиматин жадидатин, бул эмес, тигил сабакта. Фи залика дарс, тигил сабакта самани калиматин жадидатин, 8 жаңы сөз бар. Инди, менде саласу маджаллатин. Маджаллатун деген журнал, ошондуктан саны мужской род болуш керек. Инди саласу маджаллатин, менде 3 журнал бар. Андан кийинки көнүгү ажиб анил ас'илатил атияти мустa'милан ал-адад al-mazkura bayna qawsayni. Келерки суроолорго жооп бер, эки кашанын ортосундагы санды колдонуу менен дейт. Бул жерде мисалы кам ахон лака, сенде канча акең бар же канча эркек бир тууганың бар дейт. Мына эки кашанын ортосуна сан түрүндө жазылган, 6 деп турат. Анын биз ошону тамгалар менен жазыш керек. Менде 6 эркек бир тууган бар деп. Ли ситтату ихватин. Турасын окуп кете беребиз. Мындай эмес болсо сиздер ушундай кылып туралап коюңуздар. Ли ситтату ихватин. Менде 6 эркек бир тууган бар. Кам ухтан лака. Сенде канча кыз бир тууган бар? 5 экен, айтабыз. Ли хомсу ахаватин. Менде 5 кыз бир тууган бар. Кам бакаратан фил хакли. Эгин таласында канча уй бар? Фихи, эгин таласында анда ашру бакаратин, 10 уй бар. Албетте биягына биринчи карайбыз. Кам талибатан жадидатан фил фасли. Класста канча жаңы окуучу кыз бар? Фихи, анда фил фасли, түшүндүрүп айтканда фихи тис'у талибатин жудудин. 9 жаңы окуучу кыз бар. Кам табибатан фи мусташфал виладати. Кам табибатан, канча дарыгер айым бар? Фи мусташфал виладати, төрөт үйүндө. 8 экен, жооп беребиз. Фихи самани табибатин. Анда 8 дарыгер бар. Кам хафилатан фил жамиати. Университетте канча автобус бар? Фиха, анда фиха дейбиз бул жерде, фихи дейбиз. Университет женский род. Фиха, анын ичинде ситту хафилатин. 6 автобус бар. Кам ибнан лака. Кам ибнан лака. Сенде канча бала бар? Канча уул бар? 4 экен, жооп беребиз. Ли арбаату абнаин. Менде 4 бала бар. Кам бинтан лака. Сенде канча кыз бар? Ли саб'у банатин. Менде 7 кыз бар. Кам жамиатан фи баладика. Өлкөңдө канча университет бар? 3 экен, жооп беребиз. Фи балади, мен өлкөмдө саласу жамиатин, 3 университет бар. Кам китабан индака. Сенде канча китеп бар? 8 экен. Инди саманияту кутубин. Менде 8 китеп бар. Кийинки көнүгү икра al-jumal al-atiyata. Келерки сүйлөмдөрдү оку. Вактубха
مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. Сөйлемдерді оқу, андан соң андағы келген сандарды тамғалар менен жаз дейді. Мынакей мындай туғандар 4, 3 деген сан келеді, ошоны биз тамгалар менен жазышыбыз керек. Окуп өтөбүз. Сиздер болсо жазышыңыздар керек. Ли арбаату ихватин. Арбаату дейбиз. Себеби ихва ахундун мужской род. Арбаату дейбиз. Менде 4 бир тууган бар, эркек бир тууган. Ли арбаату ихватин ва саласу ахаватин. Жана 3 кыз бир тууган бар. Мухаммад лаху хамсату абнаин. Анда 5 бала бар. Ва 8 кыз деп үчүн кандай айтабыз? Самани банатин дейбиз. Жана 8 кыз бар. Инди менде 10 китеп дейт. 10 китепти кантип айтабыз? Китеп сөзү китабун мужской род, ошондуктан ашароту дейбиз. Инди ашароту кутубин. 10 китеп, ва жана маджаллатун женский род, ошондуктан сабуу дейбиз. Жана сабуу маджаллатин 7 журнал бар. Фил мусташфа ооруканада 9 дарыгер аял экен, айтабыз. Тису тобибатин 9 дарыгер аял, ва жана ситту мумарридатин 6 медайым бар. Бардык эрежеге ылайык. Эрежелер өтө жеңил. Инди менде дейт 4 көйнөк бар дейиш. Кантип айтабыз? Арбаату кумсонин. Себеби комисун мужской род, ошондуктан арбаату дейбиз. Ли хази сайярати арбаату абуабин. Бул унаанын 4 эшиги бар. Арбаату абуабин. Фи хазихил калимати, бул сөздө хамсату хуруфин, 5 тамга бар. Харфун мужской род, ошондуктан хамсату дейбиз. Фи мадрасатина, биздин мектебибизде мударрисат 8 мугалим аял. Айтабыз, самани мударрисатин, 8 мугалим аял бар. 9-чу, фи байтина, биздин үйүбүздө 10 киши. Ашароту риджалин, 10 эркек киши, ва ашру нисаин, 10 аял бар. Мына эркектерди айтып жатканда ашароту дейбиз, аялдарды нисаны айтканда ашру дейбиз. Бардыгы эрежеде айтылган. Захаба аби, менин атам кетти дейт. Захаба кетти, аби менин атам, иля рияды, эр-риядка кетти. Кобла саласати айямин, 3 күн алдын кетти дейт. Кобла деген алдын. Айям яум мужской род, ошондуктан саласати дейбиз. Кобла саласати айямин, 3 күн алдын кетти. 5-чи көнүгү уктуб al-a'dada min salasatin ila 10, 3-төн 10га чейин сандарды жаз. Waj'al kullan min al-kalimati al-atiyati ma'dudan lahu. Же болбосо лаха. 3-төн 10га чейин сандарды жаз дейт. Андан соң төмөндөгү бул сайяро бул сөздөрдү ошол сандарга саналган нерсе кыл дейт. Тактап айтканда мына уна сөзү 1 уна, 2 уна, 3 уна, 4 уна деп 3-төн 10га чейин айтышыбыз керек, жазышыбыз керек дептерге. Мен азыр уна сөзүн алдым, сиздер дагы бардыгын эрежеге ылайык кылып жазыңыздар. Мисалы сайяротун женский род биринчиден. Ошондуктан мен санын дайыма мужской род кылып алып келем. Саласу, андан соң саналган нерсенин 2 эрежеси бар. Көптүктүр, анан жара балында. Сайярот көптүктүр, анан тин болуп жара балында касыр болот. Ушул 3 эрежени колдонобуз. Саласу сайяротин, 3 уна, арбау сайяротин, 4 уна, хамсу сайяротин, 5 уна, ситту сайяротин, 6 уна, сабуу сайяротин, 7 уна, самани сайяротин, 8 уна, тису сайяротин, 9 уна, ашру сайяротин, 10 уна. Ал эми бул жерде бардык женский роддо сөздөр экен. Мужской род боло турган болсо, алдыңкы сабактарда өттүк, саласату, арбаату болот. Бул сабактын жаңы сөздөрү, мындан алдыңкы сабакта да которук туугандар.
El kalimatul jadide жаңы сөздер. El mecelletu mecellat. Mecelletun mecellatun деген журнал, журналдар көптік түрі. Jim деген көптік түрі деген сөз. Harfun, hurufun tamga, tamgalar. El kalimatu деген сөз. Көптік түрі kalimatun сөздер. Индонезия деген Индонезия өлкөсү. Мына ушул менен 20 сабактын көнүгүүлөрүн аяктадык туугандар. 21 сабакты кийинки сабакта окуйбуз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.